Bismillah. 21 aprel 2021 жыл. Биз могу мектеп хиджаб маселеси боюнча иш алып барганда көп директорлор, мугалимдер, ошондой эле райондук, шаардык билим берүү бөлүм башчылары, иши билим берүү кызматкерлери, мугалимдер же болбосо алардын тарапташтары, күйөөлөрү, аялдары дегендейчи. YouTube'да, контакттарда же болбосо YouTube'да комментарийлерде жазып атышат да, айтып атышат мугалимдер деле мектепке бастырып кирип атасыңар анан депчи. Кечээ деле Базар Коргонго барганда райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы бизди күч колдонуп кууп чыкты. Аппаратураларды сындырып койгон аракет кылды. Анан сыртка чыкканда жардамчысы чыгып, анан дагы кызматчылары, кол астындагы кызматчылар чыгып, силер бастырып кирдиңер да, адамча киргениңер де, башкача мамиле кылат эле да деп анан сүйлөндү. Анан көп угабыз ушун десеңчи, бастырып кирдиңер, жөн кирбейт билиңер депчи. Адамча деп. Мектептерде деле ошо камера менен бастырып киресиңби, же болбосо жөн бастырып киресиңби ушу. Анан ошол суроону ачыктап коюш керек болуп атат да. Негизи эле мектеп болобу, районо болобу, же башка мамлекеттик бир мекеме болобу, бастырып кирсе болобу, болбойбу деген маселе. Албетте бастырып кирсе болот. Камера менен киресиңби, жөн киресиңби, диктофон менен киресиңби, жашыруу тартасыңбы, ачык тартасыңбы, мектепке, бала бакчага, райондук билим берүү же шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысына, кабинетине, любой жерине, мамлекеттик мекеме, бардык мамлекеттик мекемелерге бастырып кирсе болот. Бастырып дегенде эми кандай түшүнсөк болот? Бастырып дегенде эми бул жанагы берки ушул сөздү айтып жаткан бастырып киргениңер туура эмес болуп калды деп айтып атпайбы? Бүт бар эле почти бардык мугалимдер ойлойт экен да, бул бастырып кирди депчи. Алар бастырып кирди дегенде мындай алдын ала эскертпейли, алдын ала биз эртең барабыз саат 4-тө камера менен 4 бала барабыз. Анан биз паланча окуучунун укугу боюнча номно төмөнкү 15 турон беребиз. Урматтуу, улуу урматтуу паланча, сизге бастырып киребиз, ошону сизге алдын ала кабарлап коелу, адамча эскертип атабыз, эртең даярданып туруңуз, же болбосо бир жакка качып кетиңиз деп алдын ала эскертип анан барсак, анан ошондо бастырып кирди болбойт экен да. Ошон булардын оюнда койгондо ошондой экен, алдын ала эскертип барыш керек экен. Күтүүсүздөн келсең, булар бастырып кирди деп айта берет экен да. Негизи мыйзамда бастырып кирүү деген нерсе жок, негизичи. Бастырып кирсе болобу же бастырып кирсе болот деп айта беребиз ошон үчүнчү. Бастырып кирүү деген сөз ал мисалы жөн түшүнүк менен айтканда бастырып кирүүдө бирөөнүн үйүнө, чай ичип аткан жеринде же уктап аткан жерине, үйүнө бастырып кирсе, ошону мисалы уруулар же каракчылар мисалы үчүн, же болбосо милициялар дейли, мисалы үчүн, ал энди эшикти тебип эле бастырып кирсе, ошону бастырып кирди деп айтса жарашат. А бул мектеп, районо же болбосо башка бир мамлекеттик мекеме, мисалы госрегистр дейли. Ал мекемелер ачык, эл үчүн ачык, укук коргоочулар үчүн ачык, ата-энелер үчүн ачык, чочун, тиешеси жок адамга деле ачык ал. Анан дагы бизге мектепке сен кимсиң, ата-энесиңби, чочун адамдарга кирген уруксат эмес деп, жада калса мектептерге ата-энелер киргизбейт экен, мектептин дарбазасынан киргизбегендер бар экен мектептер. Дарбазасынан, мектептин ичине да киргизбеген ушундай учурлар бар экен да. Бул мектептин билим берүү системасындагы кызматкерлер ушунчалык сабатсыз болуп кетишпир, ушунчалык көбөйүп кетишпир, ушунчалык бир мектепти жеке менчик үй катары элестетип алышпыр. Мектепке киргенди дагы мындай каалашпайт экен да, мектепкечи. Камера менен кирсең өзгөчө. Албетте эч ким өзүнүн каталарын көрүп, абийирин ачкысы келбейт да. Камера менен барсаң окуучулар менсе сүйлөп коюшу мүмкүн, булардын абийирин жүзүн ачып коюшу мүмкүн, ошо коркот да. Ошого бастырып кирүүгө мүмкүн, бул бир. Анан бизде кээ бирлери тосуп, киргизбей, эшиктер тосуп аткандыгы бул мыйзам бузуу болуп саналат. Мисалы кечээ биз Базар Коргондо Макаренко мектебине киргенде, ал жердин сабатсыз мугалимдери, сабатсыз караңгы мугалимдери эшикти денеси менен тосуп киргизбей эле койду бизде. Өткөндө Кара Сууга барганда да апрелдин башында Ленин мектебинде да ошентип бизде аракет болду, киргизбей коюшка аракет болду. Жетекчи эшигин жаап койду, мына Барпы Базар Коргон сыяктуу. Эми бул кандай мыйзамдар бузулат? Булар мектепке киргизбей койсо, дарбазасынан киргизбей койсо, мектептин ичине киргизбей койсо, же болбосо башка бир мамлекеттик мекеменин ичине киргизбей койсо,
Бул бир катар мыйзамдарды бузуу болуп саналат. Мисалы, жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө мыйзам бар. Бул деген адамдар кайрылуу менен келсе, кандайдыр бир кайрылуу, суроо, арыз муң, бир нерсени тактап, сурамжылап келсе, ооз-эки болобу, арыз жүзүндө болобу, аны күтүп алыш керек. Керек болсо, ошол жерде мыйзамда жазылган ар бир жетекчи дейт. Жарандардын өзүнчө жеке кабыл кылуу жөнүндө графигин бекитип коюш керек деп жазылган. Личный прием граждан деп коет. Ошол жарандары жеке кабыл кылуу өзүнчө графигин бекитип коюш керек. Ошол мектептин жетекчиси болобу, же болбосо райондун жетекчиси болобу, мындай күндөрү жарандар кабыл кылам депчи. Мисалы, мектепке кандай маселе менен барышы мүмкүн? Мисалы, мектепте балаң окубайт дагы, анан балаңды тапшырайын деп атасың да, мисалы үчүн да, же болбосо башка бир маселе бар. Сен мисалы үчүн жумуш издеп жатасың, мектепке кароолчу керекпи же мугалим керекпи деп киришиң мүмкүн. Же болбосо мектептин бир кандайдыр маселе ушул мектептин чекесине магазин ачам деп киргенсиң, анан мектептин директоруна кирип, ушу мектептин чекесине магазин ачсам болобу деп киришиң мүмкүн. Или болсо мектептин коросуна эчкиң кирип кетти, итиң кирип кетти, күчүң кирип кетти, мисалы үчүн, же мышыгың, ошо же болсо ар кандай маселе менен киришиң мүмкүн мектепкечи. Ар кандай, каалагандай. Же болбосо жөн эле бул кандай мектеп экен деп кызыгып кириши мүмкүн. Мисалы, бул кандай мектеп экен, лицей бекен, гимназия бекен, кызыгып эле кирдиң да. Жөн эле мындай кетип атып эле ойду келди эле киргиң келди бул. Или болсо, мисалы, укук коргоочу катары биз жөн эле эч ким арыздамаса эле тактаганы кирдик да. Бул мектепте укуктар бузулбайбы экен деп, бул мектепте кандай экен деп, мисалы, көчөдөн келип атып эле кирдик. Арыз жок, эч ким кайрылган жок. Кирип окуучулардан сурасак боло берет. Ушундай кандай, бул мектепте хиджабка уруксат жокпу, тыюу салабы кандай, орозо кармаганда тыюу салбайбы, унчукпайбы, бул жерде эжеке нерселерге капа кылбайбы, кысым кылбайбы деп, любой адам, каалаган адам, керек болсо мен Жалал абадта туруп же Ошто туруп Чүйдөгү, Көлдөгү мектепке деле кирип бара берем. Мен балам окушу шарт эмес ал жерде. Кирип туруп окуучуларды сурай берем, эжекелерден сурай берем. Алар мамлекет кызматкери, алардын кызмат көрсөтүүсү ачык, айкын болуш керек. Алар качпаш керек суроодончу. Алар милдеттүү түрдө кызматкер катары, мамлекеттин кызматкери катары жарандарга, кайрылууларына жооп беришке милдеттүү. ооз-эки болсо деле, кат жүзүндө болсо деле милдеттүү аларчы. Эми кааласам камерамен да тартыш мүмкүн, окуучуларды деле, мугалимдерди деле. Эми мугалимдерди камерага тартканга эч кандай тыюу салынбайт. Алар мамлекеттик кызмат, педагогикалык кызматын аткарууда, кызматын аткарууга байланыштуу мен камерага тартып суроо берип, неме кылсам болот. Аны тартсам болот, интернетке чыгарсам да болот. Мамлекеттик кызматкер алар. Алар кызматын аткарып жатат. Алар бир жерде мурдун чукулап же башын тырмап же бир жерде күзгө каранып чачын тараткан жерин тартпайт атабыз, жеке жашоосунчу. Мамлекеттик кызматын эч кандай тыюу салбайт камера тартууга, камера менен кирүүгө да эч кандай тыюу салбайт. Ал эми жеке жарандарды айта турган болсок, жаш жетпеген окуучуларды тартканга тыюу салынбайт. Мисалы, далил катары тартып, кийин прокуратура көрсөткөн далил катары тартса болот. Ал эми интернетке чыгарууда бир маселе жаралат. Жаш жетпегендерди жарыялоодо кийин ата-энеси нааразы болуп калышы мүмкүн. Мен кызым эмне чыгардың деп, жосо интернетке чыгарсаңыз кийин ага кысым болушу мүмкүн. Бир кандайдыр бир түшүнбөстөр болушу мүмкүн. Сен ушинтип чыгыпсың, сүйлөпсүң деп ошого интернетке чыгарууда жаш жетпегендерди беттерин боеп коюп чыгарса болот. Бирөөсү өзүн айтып коюш керек, сен интернетке чыгасың депчи. Жеке жарандардын, мисалы, көчөдө жеке жарандардын 18ден чыккан улуу адамдарды тартса болот. Интернетке жарыялоодо бирөөз айтып койгон жакшы. Интернетке айтпай туруп жарыялай турган болсо, анын бир кадыр баркына, намысына тие турган, бир жеке жашоосуна бир тие турган бир видео болсо чыгарбаш керек андачы. Мисалы, балким бир кандай десек, бир жеке өзүнүн бир мисалы, мурдун тазалап аткан болушу мүмкүн, мисалы үчүн түкүрүнүп аткан болушу мүмкүн, мисалы үчүн да. Ошондой бир ыңгайсыз бир абалда тартпаган жакшы да. Бирок кылмыш кылып аткан болсо, бир мыйзам бузуу кылып аткан болсо, мисалы үчүн да тартып неме кылса болот. Так, эми кайсы мыйзамдар бузат? Бир мыйзамды айттым, ушул жарандардын кайрылууларын кароо жөнүндө тартиби жөнүндө мыйзамды бузуп атышат буларчы. Себеби биз мамлекеттик мекемелерге, коомдук мекемелерге кирип кайрылышыбыз акыбыз бар да. Бул бир. Биз кантип дарбазанын сыртынан кантип кайрылабыз биз? Биз кайрылсак дарбазага, эшикке кайрылбайбыз да, биз жетекчиге же кызматкерге кайрылабыз, Бул бир. Экинчиден, мамлекеттик мекемелердин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу мекемелеринин карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө мыйзам бар. Мисалы, мектеп дейбиз же бала бакча дейбиз. Ошол мектептин иштөө тартиби, канча сааттар иштейт, ал мектепке окуучуларды кантип кабыл кылат, ошода кандай карамагында маалыматтар болушу мүмкүн, канча адам бар, мисалы үчүн да, мисалы,
кандай гана маалыматтар болбосо ошо мектепте мисалы үчүн устав дейли, устав жөнүндө билгибиз келет. Мисалы ошо мектептин карамагында ушундай маалымат бар да, бар. Демек ошол маалыматтарга жетүү жөнүндө мыйзам бар. Буну депутаттар бекиткен. Биз ошо маалыматты билгени келдик. Сураганда, сурамжылоого, тактоого келдик да. Ошон үчүн биз мектептерге барганда айтабыз, биз тактаганы келдик. Ушундай устав барбы, ушундай кандай? Анан жок окуучулар ушундай кысым болот экен го, чынбы, жалганбы депчи. Андан сырткары маалыматка жетүүнүн кепилдиги жөнүндө мыйзам бар, мамлекет кепилдик берип атат да, сен маалыматка жетесиң, кепилдик берип атат. Бул бир кепилдик берип атат да, сен ал кепилдикке булар конституцияда жазылган керек болсочу, маалыматтарга жетүү жөнүндө кепилдик, конституцияда кепилденген, мамлекет кепилдик гарантия берип атат. Сен бир кандайдыр мамлекеттик мекемеде кандайдыр бир маалымат болбосун, сен аны ала аласың деп атат. Сураганда сага бериш керек деп атат. А булар түрмөккана, кытайский лагерь, Кытайдагы лагерь, концлагерь сыяктуу эч кимди киргизип, өзгөчө мына укукту коргойм деп, окуучулардын тарабын талашам деген адамдарды киргизип келбейт. Неге? Себеби алар сабатсыз, мыйзамды билгиси да келбейт. Айтып атсаң, укук коргоочу юрист катары айтып атсаң, билгиси да келбейт, укугучу да келбейт. Баш оорубайт, мындай. Булар мыйзамды негизи тоготпойт, булар мамлекетте деле тоготпойт да, булар только ошо мектепте өзүнчө автономный область болуп эле өздөрү каалагандай иштеп, каалагандай жашаш керек, мектеп окуучуларын каалагандай кысым кылыш керек, акчаларын алыш керек, жеш керек, урдаш керек. Булар диктатор сыяктуу да, мындай. Биз жөн айткан жокпуз, көптөгөн видеолор далилдер бар. Ошого мектепке бастырып кирсе болобу? Бастырып кирсе болот. Бир адам болобу, 4 адам болобу, 100 адам болобу бастырып кирсе болот. Бир гана дагы бир маселе бар. Мына пандемия, коронавируска байланышкан пандемияга байланыштуу бир кандайдыр чектөөлөр болушу мүмкүн. Ал чектөөлөр санэпидемстанция, саламаттык сактоо министрлиги тарабынан бир чектөөлөр кириши мүмкүн. Ал жерде талаптар гана айтылат. Маска менен киргиле, балким перчатка менен киргиле деп, анан адамдар аралык сактагыла деген талаптар болушу мүмкүн. Өткөндө дагы билим берүү министри алар деле сабатсыз кен, бизге кат келген, орун басар, министр орун басар Жушупбекова Надира Санташевнан кат келген. Саламаттык сактоо министрлиги менен билим берүү министринин ортосунда нускама түзүлгөн дейт. Нускама, ошо нускамага ылайык мектептерге карантин учурунда, карантин эмес, пандемия учурунда, вирус учурунда кирүүгө тыюу салынат деп. Бул жалган. Ошентип алар өздөрү башынан токуп алып туруп жазган учурда деле мектепке кирсе эч кандай мыйзам бузуу болбойт. Себеби бияқта мыйзам турат, мыйзам уруксат берип атат мектеп киргени, бияқта бир нускама. Билим берүү министринин сабатсыз адамдары бир нускама бекитип койсо, биз мыйзамга каршы болсо деле ошо нускаманы аткарабызбы? Жок. Болгону маска менен киребиз, аралык сактайбыз. Болду, ошо эч кандай немеси жок. Ал пандемияга байланыштуу, пандемияны шылтоо кылып, азыр пандемияга байланыштуу мектепке киргизбей койгондун акысы жок. Мектепке киргизбей койсок, видеого тартыш керек дагы, арызданыш керек прокуратурага. Себеби төмөнкө маалыматтар бузуп атат, биз мыйзамдар бузуп атат, биз маалымат алганы укугубуз бар, ошо укугубузду чектеп атат деп туруп арызданса болот. Эми биз мектепке бастырып кирген үчүн, пандемия мезгилде кирген үчүн дагы эч кандай жаза жоопкерчилик жок. Эч кандай статья жок, ушинтип мектепке бастырып кирди, же болбосо пандемия учурунда кирди деп бир штраф сала албайт, бир жоопкерчилик жок ошо. Демек бул шылтоо эле. Демек мен ошол ата-энелерди, окуучуларды эч кандай мындай активдүү болууга чакырам, укуктарыңарды коргогула, өзүңөрдү кордотпогула. Мындай сабатсыз мугалимдер, директорлор алмашыш керек. Билим берүү министри өткөндө туура эле айтты, кошулабыз. 10 жыл, 15 жыл, 20 жылдан бери иштеген мектеп директорлору бар, мыйзамдарды билбейт, акчалар жейт деди. Аларды алмаштырыш керек, аттестация кылыш керек деди. Алар аттестация кылса 90% өтпөй калат деп ойлойм. Себеби мыйзамдардын мысын да билбейт, өтсө дагы акча берип пара менен өтөт. Тазаланыш керек. Билим берүү министри айткан жанагы жаштар келсин, биз аны колдойбуз. Ата-энелерди болсо укуктарды коргогонго чакырабыз.